Кыргыз эстрадасындагы легендарлуу Элес тобу өзүнүн 30 жылдык мааракесин белгилеп, кайрадан жаңы курам, жаңы дем менен күйөрмандарын сүйүнтүштү. Топтун продюсери Актан Исабаевдин айтымында, ырчылардын курамы мурунку жана жаңы жүздөр менен толукталды. Бирок бул жаңы ырларды жаратууда эч кандай кыйынчылыктарды жаратпаарын айтат. Ошол эле кезде Элес тобу бир гана мыкты чыгармаларын тартуулап койбостон, өздөрүнүн артынан из калтыруу үчүн шакирттерди да тарбиялап чыгаарын айтышат. Азыркы жаңы курам абдан баардык жагынан бири-бирибизди толуктап, жакшы мындайча айтканда тирек жөлөк таяк болуп турабыз бири-бирибизге. Эң жакшы учур деп айтсак болот да. Кудай буйрса, биздин аркабыздан дагы жакшы ушундай үндөр, жакшы таланттар, өсүп келаткан өспүрүмдөр чыгат албетте. Биздин аркабыздан дагы ошо Элес тобу ушу менен токтобосо керек деп ойлойм. Себеп дегенде мындан ары дагы ушу жаштардын кызыгып ушу команда, ушу кураманын ушундай эле жаңылаган дагы 10 жылдаган дагы жаңылар чыгат деп ойлойм. Кудай буйрса. Дал ушул легендарлуу топтун концерттик программасын жаш, таланттуу ырчы мырзалар коштоп, мындан ары да алардын чыгармачылыгын улантуу максатында Элес Junior деп аталган жаңы топ чыгаарында кошумчалашты. Мен оюмча ар бир эле ырчынын баягы кыялында болгон нерсе болуш керек. Себеп дегенде Элес тобу деген бул биз чоңоюп келаткан, бутубуз жаңыдан басып келаткан кезден бери эле Элес тобу ошол кезден бери эле легендарлуу топтордун бири болуп келатат. Анан ушул концерттин астында бул топтун жетекчилери Нурлан байкелер, Актан байкелер ошо бизге айтышты, ушундай таланттуу инчектерибиз биздин баягы жолубузду жолдоп дегендей биздин концертибизге келип, бизди колдоп катышып бергиле деп суранды. Биздин учурда бул биз үчүн чоң сыймык. Бүгүн концертте Элес Junior топ болуп чыгабыз. Ал эми биздин кийинки жолубуз азырынча сыр бойдон кала берсин. Бул баягы биздин пландарыбыз. Өткөн кылымдын 80-жылдарынын ортосунда пайда болгон Элес тобу 90-жылдардан кийин айрыкча популярдуу болуп, кыргыз эстрадасына батыш агымын алып келгени менен күйөрмандарынын эсинде калган. Мен ушу футболканы кийип алган себеби менин досторум 90-жылдан бери дос болуп жүрөбүз. Мен атым Руслан Бешекеев. Элес тобунун поклонниги болом, фанаты болом. Биз жүргөн айлы түн кайда, биз үзгөн жип бар гүл кайда. Көп жыл бүткөндөй болду да бүгүн. Абдан сонун, даярдык сонун, ана ошол эле биз сүйгөн ырлардын баарын ырдалып атат. Мирамакс, Алтынбек Кубанычбеков, таң маанай берүүсү.